Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, бир туугандар, достор. Мен миңдеген звоноктор келди, мен жооп бере алган жокмун. Анткени допростон азыр эле чыктым, саат 2-3төн бери 5-6 саат допрос болуп, азыр эле чыктым. Бир туугандарыма, кыргыз элиме, ушул сарсанаа болуп аткан туугандарга кайрылып коеюн. Абалым жакшы, баары сиздерди ушинтип сарсанаа болуп атканыңыздарга мен терең ыраазычылык билдирем. Ушул покушениянын аягына мен азыркы бийлик мен чыгарат деп мен ойлойм. Себеби мен бирден бир түз мен ушуну жетим тоого байланыштырам. Ушул жетим тоо маселесин көтөрүп баштагандан бери, коррупциялык схемалардын беттерин ачып баштагандан бери мага ушундай кысымдар болуп, ГКМБ расследование кылып, артыбыздан косяк издеп, менин өзүмө илинчек издеп эчтеке табышпай, бизнесиме айыл чарба министринин указы менен, тапшырмасы менен келип, бизнесиме кысымдар болду. Канчалаган видео обращенияларды кылсам, генеральный прокуратура бирөөсүнө дагы реакция кылып койгон жок. Министр айыл чарбасына коррупцион схемалардын бетин ачсам, эмгичекте бирөөсүн дагы мыйзам чегинде жоопко тартып эметелек да, жумуштан ала элек, мен отстранить от занимаемой должности во время расследования деп мен Сейиз Бишкек боюнча, айыл чарба министри боюнча жана башка жетим тоого байланыштуу чиновниктерди мен айткам. Бирок өзүңүздөр көрдүңүздөр. Менин оюмча ким кылса дагы ошол мыйзам алдында жооп бериш керек. Жанагы айрым адамдар мага айтып атат, өзүнө өзү уюштуруп койду деген дагы акмактар болуп атат. Акмактар, ойноп сүйлөсөңөр да ойлоп сүйлөгүлө. Мен боевой гранатаны өзүмдүн машинеме байлап, ага мен өзүмдүн кызымды 6 жаштагы кызымды салып алып, Кара-Балта Бишкек жолунда жүрүп, эйин эркин ары бери ошентип жүрөт билем. Мен өзүмдүн жашоомду, өмүрүмдү, водителимдикин, бир туугандарымдыкын, бухгалтеримдикин, жана тиги өзүмдүн кызымдыкын рисковать этемби? Эртеден баштап 9-дан бери мен ушул машинени ары бери айдап жүрдүм. Анан ар кандай оюн кылып, күнөөнү моюнга алгандын ордуна ар кандай пикир кылганыңарды токтоткула. Кудай деген бар, бир күнү болбосо бир күнү сөзсүз жазаңарды аласыңар. Силер ойлогула жетим тоо боюнча болду, токтоп калат деп. Жетим тоо боюнча мен аягына чейин күрөшөм. Силер менин эркинимди, менин жашоомду, өмүрүмдү алып коюшуңар мүмкүн, бирок менин духумду, Аллахым берген колдоону силер ала албайсыңар. Кыргыз эли мына көрүп атат, эли журтум. Эгер таза болсоңор, срочно жанагы мен коррупционный элементтерди айтканым боюнча отстранить всех от занимаемой должности. Таза, справедливый расследование өтсүн. Анан айлантып, анан дагы ар кайсы ушактарды сүйлөгөнгөрдү токтоткула, акмактар. Жетим тоо боюнча биз баштаганбыз. Силер ойлогула, коркуп калат деп. Биз коркпойбуз. Биз мындан дагы 2 эсе мындан кийин күрөшөбүз. Менин болгонумду кысып, аракет кылып, бизнесиме асылып, аяктан эчтеке таппай, мен өзүмө асылып, өзүмдөн эчтеке таппай илинчек. Эми менин өмүрүмө кол салуу болуп, өмүрүмө покушение болду. Менин өзүмө дагы кол салган болсо, организовать эткен болсоңор, ким организовать этсе дагы уялбайсыңарбы? Ал машинеде мен кызым жүрөт, ар бириңердин кызыңар бар, ар бириңердин балдарыңар бар, акмактар. Кудай жазаңарды берет. Силер бул жашоодо өмүр бою бийликте отурам, же болбосо бул жерде отурам, же өмүр бою жашайм деп бизнес кылам деп ойлогула. Ар бирибиз бул жашоодо акыретке барабыз. Ар бир кылыгыңар үчүн, ар бир кылыгыбыз үчүн жооп беребиз. Мен акмын, дагы бир жолу айтам. Мен таптазамын. Эгер менде кандайдыр бир коррупционный элементтер болсо, кандайдыр бир чиновниктер менен байланышым бар болсо, же бир нерсе болсо ачыкка чыгаргыла элге. Силер анте албайсыңар. Анан мондай айлантып, басым кылып кысканды токтоткула. Мен өзүм башым ооруп, мен өзүм стресс болуп, жүрөгүм ооруп, дары ичип, канчалаган укол алып, скорый чакырып, мен өзүмө араң дегенде келдим. Анан ар кайсыны сүйлөп, жаскан токтоткула. Урматтуу кыргыз элим, өзүңөр көргүлө кандай заманда жашап атабыз, кандай жашоодо жашап атабыз, эмне мыйзамды бизди кимдер башкарып атат, баарын тең көргүлө, урматтуу кыргыз элим. В общем, мен связдамын 24 саат бою. Кандайдыр маселе болсо мага кайрылгыла. Жаңы чыктык, эми биз азыр үйгө кетем. Мен ойлойм, ушул объективдүү расследование болот, жазасын алат сөзсүз депчи. Сөзсүз жазасын алат деп. Ал жакта мына айтып атат такта саперлор, боевой граната экен депчи, боевой граната. Өзүңүздөр мына карап көрдүм азыр интернеттен, бул эмне болгон граната экен депчи. 35-50 метрге чейин айланаңды баарын талкуулайт экен, 35-50 метрге чейин. Мен өмүрүмдү ала турган бир гана Аллах. Өмүрүмдү ала турган бир гана Аллах. Ошону эстен чыгарбагыла.
силер мени коркутуп үркүтүп өмүрүмдү ала албайсыңар.